Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кутмандуу кушак күнүңүздөр менен. Кезектеги видеодо кезектеги бул машина выкупка берилет. Маркасы модели Genesis G70. Жылы 2019, объему 2 турбина, полный привод. Машинаны бир сыра көрсөтүп чыгайын. Состояниясы идеальный. Бир аз гана минустар бар экен, могу дискалары, учтары бир аз чийилип калыптыр. Бар жерге өтө жакын айдаган окшойт. Предыдущий хозяинчы ушул. Мындан бөлөк эч кандай минусу жок. Көрүп атасыңар. Өңү дагы өзүнө жарашат экен. Өтө жакшы машина бул, өтө катуу жүрөт. Машинанын ичин көргөзөйүн бир сыра. Бесключевой доступ. Полный кожаный салон, мультируль, подогрев сидений бар, монитор бар, камера заднего вида, старт-стоп. Бардыгы идеальный, бардыгы жакшы. Азыркы учурда Комфорт Плюс, комфорт тарифтеринде иштейт Яндексте. Так, мондай тагынбайлы. Ремень тагынып жүргүлө да, негизи желательночу. 9 жизней. Здесь страховкаңар болбозочу. Так, машинаны пробеги 90.666. Эми машина тууралуу базаны айтып кетейин. Первоначально лизингке чыгып атат, бул 3 жылга 36 айга. Первоначально 150.000 рубль. Анан 6 ай 124.000 рубльдан. И калган 30 ай. Калган 30 ай 90.000 рубльдан төлөп машинаны чыгарып аласыңар. Общий базы 3.594.000 болот экен. Эсептеп көрдүм да мен. Жаңы эле калькуляторго салыпчы. Арт жагы да аябай жакшы. Бир сыра көргөзүп коеюн. Арт жагында мындай подлокотниктери бар. Мындай ободогу менен экен, могу подстаканниктеричи. Кыскасы жакшы машина, эми эч кандай немелери, минустары деле жок бул машинанын. Бир сыра. Анан комментарий жазып болушуңар керек обязательночу. Эмне үчүн мындай кымбат чыгып атат деп, ушул 40 чоро деген парктын немеси хозяин өзү ошол суроого жооп берем деп атат. Эмне үчүн мынча кымбат чыгып калды бул машиналарчы? Бир суроо. Жанат, биздин тууганыбыздын көрөрмандары, ошо каналдын катталуучулары. Бул машина кымбат чыгып аткан себеби биз лизинг компания менен иштеш баштаганыбызга 5 ай болду. Таза 5 ай. И 5 айдан бери, то есть биздики элдикинде болуп, жана орустардыкындай же чоң-чоң таксопарктыкындай мындай платеж одинаковый цена кылып берген жок да. Мисалы 90.000ден болсо, 90.000 фиксированный сумма 3 жылга деп 36 айга да бизге бөлүп берген жок. Сөзсүз ачык. Любой ошо лизинг компанияларданбы, любой ошо лизинг алып чыгып аткандардан өзүңөр суразаңар, первоначально ошондой баардыгы ошондой. Биринчи 6 ай ушул компания көтөрө алат бекен же көтөрө албайт бекен деп туруп бизге берет, биз алабыз, 5-6 ай иштейбиз, 6 айдан кийин анан уже фиксированный сумма башталат. Ошол туугандар бунун деген баасы, өзүнүн баасы 2 миллион 200 болсо, лизинг муну бизге алып берет. Ежемесячно, то есть ежегодно где-то бир 300-350 миң акча кошулат да. Жанат. Вот, ошол 300-350 миң акча кошулганда деле 3 жылга где-то миллион үстүнө кошулат. То есть өзү машинанын өзү 2 миллион 200 2 миллион 100 болуп турган болсо, ушул машиначы буга лизинговый компания где-то 300-350 миң кошот. Годовой 20% деп түшүндүрүп беришти. Вот ошон үчүн эле баасы кымбат. Биринчи 6 ай 124 миңден, андан кийин уже 90 миңден, там 88 миң бирдеке, үстүнө 2 миң рубль кошулуп, ошо каза кылып койдук. Бул жерде деген жана биздин туугандар бар эмеспи? Бул өтө кымбат. Бул деген 2019 болду, ким болду экен депчи жигиттер туура түшүнбөй кабыл албаңыздар. Бул машина деген китайский машина эмес. Китайский да машина чыгарып көргөнбүз тоже. Анан лучше могу проверенный на данный момент. Элдин оозуна түшкөн, элдер уже билет да эмне машина экен. То есть корейский, таза корейский машина жигиттер. Вот ошол эч кимди кыйнамай жок, биз баягы өзүбүздүн эле аракетибизди кылабыз, чыгарабыз, дальше больше
иштей беребиз. Арендага чыкпаса, лизинг выкупка алынмаса, арендага чыгып берет, өзүбүздүкүн өзүбүз жаба беребиз. Кийин дагы мүмкүн тура албай калабыз. А так ошо машинанын ошо первоначалка 150 миңдин ичинде 1 жыл страховкасы болот. Полный оклейкасы болот. Мына көрүп аткандай московский номерде жүрөт азыр. Мунда учет коебуз, Владимирский областка коюлат учетко. Вот ошонун баардыгы акчада жигиттер, чтобы понимали. Ошонун баардыгына первоначальный взнос 150 миңдин ичинде болот. Либо 150 миң болбосо дагы определенный суммалар болсо, офиске келсеңер, сүйлөшүп, кененирээк маалымат берип силерге толук түшүндүрүп бере алабыз. А бул немези страховка деп айтып калдың да, страховка тууралуу. Страховкасы только ОСАГО элеби же каска дагы кошуп жазалабы? Каска лизингде жүргөндө обязательно 3 жылга каска. 3 жылга каска, ОСАГО обязательно, экөө тең. Касканы бул лизингден өстөрүп эле жазап коет автоматически. Биринчи жыл бекер, эмки жыл уже касканын суммасын төлөйсүңөр. И ОСАГОнун суммасын быйыл ошо каска менен ОСАГОны в подарок ошо первоначально 150 миңдин ичинде да. И кийинки жылдары уже мисалы жана чын айтып турган болсоң, биздики Владимирский область где-то 33-35ке чейин чыгат максимум. Вот ошо менен ошо бир эле водительге жазап беребиз. Вот айдап жүрө берет. И ошо 1 жылда, вот 3 жыл калып атасыңар жигиттер, буну унутпагыла. 1 жылда 1 айга Кыргызстанга барып келе турган болсоңор, то есть машина менен чыга турган болсоңор дагы зеленый коридор аркылуу аракет кылабыз. Либо өзүңөр чыгып атсаңар да машинаны биз өзүбүз 1 ай арендага болуп болсо да, то есть силердин почашкаңарды биз тууралап турабыз. Буга өзүбүз жардам беребиз да. Анан кетип калсак кандай болот? Анан ошол часто задавай вопрос ошол да, Москвадан депорт болуп кетсек кандай болот? Кудай сактасын, эч ким болбой эле койсун. Но в любом случае болуп кеткенде деле 1 айда маселени чечип келсеңер болот жигиттер. 1 айга чейин машина вот өзүңөрдө турат. Вот ошол биздики ошо Кырчора таксопарк ошо лизинг менен иштеп баштаганбыз, уже 5 ай болду. Жанаттар едастыне собрать, то есть ошо эң башында китайский машиналарды чыгарып баштаганда ошо жанаттарда жардам берип тарткан. То есть эмне кымбат, бул Кытай деп тоже анда дагы хейтке кабыл болгонбуз. Тем не менее жумуш жүрүп атат, убакыт өтүп атат да. Убакыт өтүп атат. Арендада жүргөн малдар, арендада жүрүп аракет кылган малдар букуп калып атат. То есть эч кимди кыйнамайт жабат. Рахмат. Комментарийге жазгыла, ооба. Анан видеонун описаниясында болот, окуп жооп берип, и телефондор боюнча да, телефон менен да чалсаңар болот. Чоң рахмат. Да, айта кетейин. Эми 3,5 миллион деген мындай айткан оңой болгон менен төлөй келгенде өтө эле кымбат, неме кыйын болот. Ошон үчүн өзүңөрдүн күчүңөргө ишенсеңер алсаңар болот да. Мындай рисковать эткендин кереги жок да. Анан кийин алып рисковать этип алып, анан 1-2 ай айдап, анан кийин кайра өткөзүп жүрбөгүлө да. Өткөзүп берейин лизингке депчи, төлөй албай калдым. Үй бүлөлүк шарттарга байланыштуу тигиндей болуп калды, мындай болуп калды депчи. Андан көрү лучше мындай кийин мындай акча топтоп турсаңар, жакшылап иштеп турсаңар, кийин деле келет мындай шанстарчы көп эле. Ошондой достор, видеого лайк басып, комментарий калтырып, бул видео менен бөлүшүп койгула. Кичине узунураак болуп кетти биз ойлогондон. Эгерде ушул жакка чейин аягына чейин көрсөңөр, чоң рахмат силерге. Эмки видеолордон көрүшөбүз. Ассаламу алейкум достор.